Бүгін 6 апрелде Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында депутаттар курулуш тармагындагы көйгөйлөрдү жана курулушту жүзөгө ашыруу үчүн документтерди берүү процедураларын оптималдаштыруу боюнча көрүлүп жаткан чараларды талкуулашты. Катчылары, чакырылган коноктор, кворум бар, 6 депутат катышып атат. Доверенностьте 4 доверенность бар, баш доверенность болот да. Күн тартиби алдыңыздарга таратылган, урматтуу депутаттар. Күн тартибине алымча кошумчаңыздар болсо, сунуштар берип коюңуздар. Талкуу учурунда депутат Улукбек Ормонов Бишкек шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн башаламан жана мыйзамсыз салынып жатканын сынга алды. Дастан Аксинерди коому бар шаарда. Ооба. Ошол Дастан Аксинерди коомунун азыр жанынан ушундай көп этаждуу 16-15 этаждуу үйлөрдү курууга уруксат бериле баштады да. Бул өзүңөр билгендей военный завод. Стратегиялык мааниге ээ завод. Кантип ошол уруксат берилип атат? Кичкей участокко мындай азыр Абай көчөсү жагынан крандарды коюп баштаптыр да. Бул деген ошол этаждын үстүнө чыгып алып эле заводдун иш кылып атканын толук тарта бергенге уруксат түзүлүп атат да. Муну ким берди өзү? Кандай берилди? Сиз Ошо айткан берип атканда ойлондуңарбы силер? Бул жерде эмне бар жанында? Кошунасы ким ошол этаж үйдүн? ошол сиз айтып өткөн объект боюнча так маалымат берип коеюн, Улукбек Зулукарович. Бул Абай көчөсүндөгү БЧК канал, ВБЧК канал деп коет. Ошонун бурчундагы жерди айтып атасыз. Ал боюнча эч кандай уруксат кагаздары жок. Бүгүнкү күндө долбоорлоо үчүн кагаздар берилген экен АПУ. Ал эми долбоор проекттин долбоору өтүп, экспертизаден өтө элек. Уруксаты жок болсо анда ким курулуш курутат? Ким эмне үчүн бар тутат койсуңар? Ал жерде азыр жанагындай чоң крандарды коюп, үйдүн сүрөтүн тартып, уже акча чогултуп атышпайбы булар? Эртеге элдер чыгат биз тыйын төлөгөнбүздө. Демек ал өз алдынча мыйзамсыз курулушту баштагандык деген билдирет. Бул боюнча экотек инспекция, мен ойлойм, өзүнүн жумушун жүргүзүп атат болуш керек. Бизден толук уруксат кагазын ала элек. Кана анда ким ошону көзөмөлдөйт? Уруксаты барбы, жокпу? Шаарда ошондой курулуштар уруксаты жок, канча курулуш болуп атат? Бирөө жарым көзөмөлгө алганбы өзү? Тек инспекция көзөмөлдөө орган болуп эсептелет да. Ошолор алган болуш керек. Мен так маалымат жок албайм. Мына апу бердим дедиңер. Апу бергенде ойлонуш керек да. Мен эмне берип атам мен ошол жерге? Бул эмне курулуштурап келди деп. 10 соток жерди таап алышса эле ошол жерге тыгып үйдү уруксат берип салып атышат. Алардын кошуналары эмне болуп атат? Башка эч ким ойлогон киши жок да. Бизде эмне болуп калды? Азыр ушундай жанагы Марат Токторбаевичтер берип коет экен, эптеп кура берсең, кийин бирдеме кагазын кылып беребиз деп. Алар бир уруксатын алып туруп, дальше уже тургузуп туруп, анан кийин эми бересиң деп аке жакелеп, жакалап алып атышат уруксаттар, туурабы? Элдерди киргизип коюптур. Мен ойлойм, бизге дагы мыйзам керек. 50% курулуш бүтмөйүнчө сатууга тыюу салынган Беларусьтагы. Ошондо гана тартип болот. Атак тартип болбойт. Биз мына 3-4 дос чогулуп туруп эле сенде барбы акча, менде бар, кеттик үй салабыз деген азыр мода болуп калды Кыргызстанда. Улукбек Зулукаров. Азыр Кыргыздын бардыгы үй салган кетип калды азыр. Мына пандемия токтотуп койдук кичине, болбосо барыбыз сала баштамак экенбиз. Мына берде мен сизге айтайын. Мамлекет күлөлүү бардыгына. Бардыгына мамлекет. Архитектура кимдики? Мамлекеттики. Экотекспе кимдики? Мамлекеттики. Пожарниктер кимдики? Мамлекеттики. Баары кол коюп беришти. Туура деп. Берден ортодон чыгып алган ким? Тегерегинде эл. Мен эшигимдин алдында экскаваторго алып казып атат деген. Мы же должны работать. Мына кептин бар ошол жерде байкес. Кептин бар ошол жерде. Эгерде мен азыр кийин айтам, эгерде биз тартипке келтирбесек, мына бул взаимоотношения строительства согласно проектный документация боюнча и окружающая среда иштетпесек, анда курулушту токтотуш керек. Токтотуш керек. Анда законду өзгөртүш керек. Жана сиз айткан аренда деп атпайсызбы? Анда земельный кодекстен алыш керек. Там записано, предоставляется земля, аренда. Согласно этого, мамлекет, правительство разработало правила, положение 571, как предоставляется комиссионный земля. Дегени бар. Анда баарын өзгөртөлү деп айтсам. Рахмат. Тотолу бар. Рахмат аксакал, сиз өзүңүз сөзүңүздү айтасыз. Вот порядок такой. Мамлекеттик Эгер ошону нарушить этип аткан болсо, инспектор, главный дирижер экотек инспекция. Азыр бизге өтүп атпайбы? Госправ өтүп атат.
он должен был, если у него нет информации такая, он должен предписание дать, штраф дать, передать в следственный орган, прокуратура, закрыть объект. Только так, больше выхода нет. Рахмат, Вот түшүндүргөнүзгө такой рахмат. порядок. Geçip başta. Рахмат, микрофонду өчүрүп коюңуз, эми сизге сөз келгенде айтасыз. Бирок мамлекеттик күнөөлөштөн мурун ошолордун баардыгын барып алып көндүргөн силерсиңер да. Уруксат бергиле, мына жерге мен кура берейин деп оң жагынан кирип, сол жагынан кирип, уруксат бербесе сүйлөшүп, жанагы мына Абайдагы үй мына эчтекеси жок кантип курулуп атат? Тем эле сонун кылып үйдүн сүрөтүн илип коюптур, балдардын площадкасы турат. Аны бир уруксат берди да. Мына ушундай маселени эми экөөбүз кайым айтышпайлы аксакал. Мен мына бул кызматкерлерге айттым, мен ишти. Ооба. Азыр айтасыз өзүңүз сөз бергенде сизге. Ошон үчүн тартип керек бардык жерде. Тартип болбосо мына ушул нерсеге келебиз. Мына айтып атпайсызбы, мен экскаваторум жок, кантип иштейм деп. Ошол уруксатлардан мурун ошол жер тегеректеги элдин бардыгынан макулдук алыш керек. Биз азыр ошолордун огородунан өтүп атпайбызбы? Анда уруксатты бербесе, курулуш башталмаган эмес. Уруксатты берген кишилер ошол конкреттүү жооп бериш керек. Аренданы 1 сомго алып, анан кийин ал өткөрүп берип атат башка бирөөгө. Миллионго. Ал дагы аренда деген жазуу менен кетип атат. Ортодо шаардын жерин саткан кожоюндар көбөйгөн. Буга сөзсүз токтотуш керек болчу. Мораторий туура киргизилген, муну мыйзам менен запрет кылыш керек. Керек болсо ошол алыш керек ошол кодекстен дагы. Же болсо ошол арендага алган киши өзү гана колдонуп, бирөөгө бере турган укугун алып коюш керек. А то бизде аябай немелер көбөйдү, арендага алып атат, анан кийин аны сатып атышат кожоюн болуп. Миллиондогон суммаларга. Geçip koyuz. Ошондон мен сизге суроо берген жокмун аксакал. Шаардын комиссиясы которуп берип атат. Аскарбек Молдогоевич, мен сизге суроо берген жокмун, сиз жооп бербей коюңуз. Сиз biz kuruluşçularda так сделали, что как будто мы сами что хотим, то делаем. Закон бар biz. Аскарбек Молдобаевич, Geçip koyuz. söz бергенде сүйлөңүз. Аскарбек Молдобаевич, сөз бергенде сүйлөңүзчү. Тартип коелучу берсе. Жанагы бул сөз сиз мамлекет күнөөлүү, мына ушулар барды күнөөлүү дегенде айттым мен. Ошол күнөөлүнүн ичинде силер дагы барсыңар деп. Бул жалпы бардыгыбыз тартипке келмейинче ушундай иш боло берет.